Assalamu alaikum туғандар. Оштон батирлерди тартууну улантабыз. Эгер сатыла турган батирлерди издеп жаткан болсоңуздар, ушул видеого көңүл буруп коюңуздар. Азыр кирпичныйдагы Эл Насиптин үйүнө келдик. Мына бул жер Эл Насип турак жай комплексинин короосу. Мына балдар ойноп атат. Балдар ойноочу аянтчасы, жарык аянтчасы, жашыл аянтчасы ушул блоктордун ортосунда курулган. Бул жагы ошо Мамыров көчөсү Навкатский тараптан бери бурулуп келдик. Мына жакта жаңы жол салынган негизи, асфальт. Ошол асфальт менен келгенде эле мына дарбаза эшик турат. Ушул жерден киргенде ушул күн батыш жагы 3 подъезди узун курулган блок турат, Оң жактан эсептегенде биринчи подъезди мына киргенде эле. Ушул подъездин 3-чү кабатына көтөрүлүп чыкканда 3 бөлмөлүү батир 3-чү кабаттан сатылат экен. Азыр чыгып көрсөтөм, баасыны $980 деп атат. Локация сонун локация. Бул жакта мына туугандар Навкатский же болбосо Мамыров көчөсү тендерден утулуп, азыр быйыл буюрса жаңы асфальт болот деп атат. Асфальт бүтсө, анда бул жердин локациясы эң престижный болот. Жүрүңүздөр көрсөтөйүн. Лифт бар экен. Азыр лифт менен чыктык. Лифт иштеп турат. Бир лифт. Бул жакта болсо тепкич бар. 3-чү кабатка негизи 1-чи кабаттан кааласаңыздар ушу тепкич менен эле чуркап чыгып, чуркап түшүп турсаңыздар болот. Кааласаңыздар лифт менен чыгып бересиздер. Лифттен, тепкичтен чыккандан кийин келип коридор менен төргө чейин барасыздар. Мына эшик ачылып турат. Ушул батир сатууга коюлуп жатат туугандар. Мына бул эшикти ушу Эл Насип курулуш компаниясы бардык батирлерге окшош кылып коюп берген. Ичинен ушундай, сыртынан мындай. Батир мына кириңиздер. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул батир патпсо, ремонту жок. Жалпы аянты 64 чарчы метр чыгат. Квадраты $980 сатылат. $980. Мына ушул биринчи комнатасы, коридордон өтүп эле сразу ушул комнатага киргенде, мунун туурасы бир 3 метр чыгат, узундугу 5 метр чыгат, 15 чарчы метрдин тегерегинде. Терезеси мына бул жакта жайгашкан. Тагыраагы ушу Керметоо жакты карап турат. Бул жак махалла. Ушул үйдүн артында өзү жол бар. Нар жагы эми махалла, Керметоо, бул жагы Сулайман тоо бүт бардыгы жакшы көрүнүп турат экен. Батир мына ичинен шыбалган, электромонтаждары жасалган, анан полуна сухой стяжка куюлган. Келиңиздер эми. Бул биринчи бөлмөсү болду. Эми экинчи бөлмөсүнү көрсөтөбүз. Мына сырттан коридорго киргенде бул жакка автомат терилген. Коридордун туурасы 1,5 метр. Бул жакта болсо 2 санузел, 2 башка. Бул болсо душевой, ванна душ болот. Бул болсо чакан ажаткана болот туугандар. Көрдүңүздөр, Эми бир аз артыраакка жүрөбүз. Ушу коридордун аягына келгенде, бул жакка киргенде кухнясы бар. Ушул жакты биринчи көрсөтүп коеюн. Ашкана. Ашкана ушул жерге чейин кирип, анан төргө чейин барат туугандар. Азыр бул жактын планын дагы сиздерге айтып берем. Мына бул жерде дуал менен, кирпич менен уруп, тосуп туруп, мына бул жерде ортодо дуалды алып салса, ортодогу комната аябай кеңейет, чоңойот экен да. 3-чү комната. Бул жагы дагы аябай кенен туугандар. Мына көрдүңүздөр? Мунун планировкасыны ремонт кылардан мурда бир аз өзгөртүш керек менин оюмча. Бул жакта мына терезелери 3 жерден ачылат экен. Чоң терезе. Мына Сулайман тоо терезени ачканда эле көрүнөт экен. Көрдүңүздөр? Сулайман тоо көрүнүп турат. Мына жерде бир мечит бар экен жакын жерде. Бул жагы эми мына кирпичный, бул жакка да домдор курулуп жатат, сквер болот деп атат го. Ошол нерселер, ошол курулуштар буйрса бүтүп берсе, өтө сонун болот. Бул жагы эми мына балкончосу, мына ушул дуалды алып салып, туугандар. Ичине мына жерге чейинки дуалды бузуп салып, анан бул жактагы дуалды мына жерге которсо, бул жерге которуп, бул жерде глухой кылып жаап салса, ошондо биягы кухня өзүнчө, нар жагы кенен спальня болуп калат да. Мына кухнянын эмереги ушул жерден баштап Г формасында мына төргө чейин келет. Газ кирген мына. Көрдүңүздөр? Газ кирген. Анан бөлмөлөргө мындай отопление турбаларындагы даточки монтаждап киргизип койгон. Канализация, таза суу турбалары да бардыгы монтаж болгон. Уже домдо адамдар жашап атат да. Эми бери келиңиздер, биякта 2 дагы спальня бар. Анын биринчиси мына балдар бөлмөсү, детский спальня, отопление мында дагы бар. Андан кийин туугандар бул жакта төрдө дагы бир бөлмөсү бар. Бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү же болбосо бул дагы детский болуп калат да. Узун туурасы канча бир 3 9 квадрат чыгат.
Мунун дагы терезеси бул жакта отопление киргизилген, стяжка болгон, электромонтаж жасалган, шыбалган. Ушул туугандар $980 сатууга койду да ушул батирди. Эгер жаккан болсо, экрандагы номерларга чалып, байланышып, ээси менен келишип сүйлөшсөңүздөр болот. Негизи локация жакшы жер. Азыр мына Мамуров көчөсү, Навкатский жолу, Мамуров көчөсү аябай мындай эки чекесиндеги курулуштар бүт снос болуп, бузулуп, жол кеңейип атат. Быйыл мына тендерден утуп Кытай компаниясы ушу асфальтты басат экен. Бияк ошо мэриянын арт жагынан баштап бул жагы Ак Тилек круговой, нар жагы оштон чыгып кеткен жерге чейинчи. Өтө сонун болот экен. Домдор курулуп атат, сквер, аллея болот экен. Мына жолдун аркы бетиндеги запчасть базардын орду аллея болот дейт. Ошол нерселер ишке ашса, бүтсө, бул жер локация номер 1 болот ошточу буюрса. Мектептер мисалы Ак Тилектеги мектептер жакын, мына жанында эле кирпичныйда поликлиника бар, бала бакча, Неман дарыканасы, маркеттер бүт бардыгы жакын, устаканалар. Кыскасы жакшы жер. Эми газ бар, суу бар, свет бар, отопление бар, бүт бардыгы бар экен. Эми алып, мына планировкасын бир аз көңүлгө жага турган кылып өзгөртүп алып, анан ремонтту бүтүрүп кирип жашай берсеңиздер болот. Мен анда жыйынтыктаймын. Биз эми колдон келишинче көрсөттүк, барды барда, болгону болгондой көрсөттүк. Баасы $980 квадраты, бир аз гана кеми бар, сүйлөшсөңүздөр болот. Экранда номеру жазылып турат. Азыр чалып, азыр сүйлөшүңүздөр, болбосо колдон чыгып кетиши мүмкүн. Ассаламу алейкум. Жакшы калыңыздар.